Биринчи радиодо шах жүрүш, студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Айдай Исмаилова. Мамлекеттик тил мыйзамына 31 жыл. Кыргызстанда мамлекеттик тилге болгон мамиле реалдуу кадамдар менен коштолууда. Ага жасалма интеллект принцибиндеги долбоорлорду мисал кылсак болот. Мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынгандан бери 31 жыл ичиндеги ийгилигибиз, кемчилигибиз кайсылар? Мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн алдыга дагы кандай милдет, максаттар коюлду? Аны ишке ашыруунун жолдору, механизмдери кандай? Санар иптештирүү процессинде жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдө учур талабына ылайык дагы эмнелерди аткарышыбыз керек? Ушул багытта биз кененирээк сөз кылабыз. Уктурууга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы профессор Назаркул Ишекеев, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун башчысы Гүлнара Ибраимова жана Улутсофт компаниясынын директору Мирбек Окенов катышат. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мынакей бизге азыр министрликтин дагы өкүлүнүн келиши күтүлүүдө. Ага чейин биз сөзүбүздү баштай берели. Алдыда эртең ошол мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынган күн. Бул кыргызстандыктар үчүн жалпы эле биздин өлкө үчүн чоң майрам. Алгач сиздерди жана жалпы биздин кыргызстандыктарды эртеңки майрамы менен куттуктап өтөлү. Майрамыңыздар менен. Рахмат, сиздерге чогуу болсун. Назаркул агай, алгач ушул улуттук комиссия, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия өлкөдөгү мамлекеттик тил саясатын ишке ашыруучу бирден бир мындай бир улуттуу түзүм катары иш алып барууда. Анан соңку бир ийгиликтер менен бүгүнкү уктурууну баштасак да, 30 жылдан бери биз көп иш кылдык, анан жөн эле айтылып калды, кагазда калды, сөз боюнча калды деп эле көп сын пикирлер айтылып келе жатпады беле. Анан бир топ ийгиликтер жаралгандыгы тууралуу да маалыматтарды угуп жатабыз, алар кайсылар? Эми өзүңүз жакшы билесиз, абдан туура белгиледиңиз. Тил мыйзамынын кабыл алынышы өлкөнүн соңку тарыхындагы зор окуя болгон. Мына быйыл 31 жыл өттү. Бул күн корсут азат мамлекетти куруунун ишенимдүү жана чечкиндүү кадамына пайдалуу болуп берген. Бүгүнкү күндө тил кыргыз элинин даанышмандыгынын, кемеңгерлигинин башка асылдуулугу. Азыркы учурда бардык бийлик бутактарында күчтүү мамлекет тил саясаты бышып жетилди. Тил жалпы жарандык, башкаруу административдик, илим билимдик, технологиялык, өндүрүштүк чарбалык, соода саттыктык, маданий жана диний негизде Кыргызстанда жүрүп жаткан ички интеграциянын ишенимдүү өнүгүшүнө жана узак мөөнөттүү келечегинин кепилдигине айланып баратат. Мына ушул өңүттөн алып караганда, сиз абдан туура белгилеп өттүңүз. Бүгүнкү күндө адам баласы өнүгүүнүн, цивилизациянын башка деңгээлине чыкты. Бул маалыматты алуунун, берүүнүн санариптик деңгээли. Мына ушул өңүттөн алып калганда, кыргыз тили дагы ушул санариптештүүнүн чоң агымына кошулду. Өзүңүз жакшы билесиз, биз 16 жылы Мамтил Лингво деген мобилдик колдомо иштеп чыкканбыз. Мына ошондо кыргыз тилинин бардык илимий теориялык булактары камтылган. Мындан тышкары өзүңүз жакшы билесиз, кыргыз Википедиясы дагы бүгүнкү күндө коңшу өлкөлөрдөн калышпай, биздин долбоордун негизинде алардагы макалалардын саны 80 миңге жетти. Бул кыйла жетишкендик. Мындан тышкары өзүңүз билесиз, Google котормо мейкиндигине көчмөндөрдүн биринчи оюну болгондо кошулган. Бүгүнкү күндө котормо кызматын пайдалануу улам байып, өркүндөп, мазмуну артып баратат. Бүгүнкү күндө 1.300.000 фраза киргизилген. Бирок муну дагы деңгээлин көтөрүш керек. Аны үчүн кыргыз жарандары Google Translate'ти активдүү колдонуш керек. Аны балалык деңгээлинен жетилтириш керек. Көтөрмөлөк алдыга чыгышыбыз керек. Мындан тышкары кыргыз тилин үйрөнүү маселеси дагы санариптештүүгө негизделген. Бүгүнкү күндө биздин мамлекет тил кейс сайтында 100дөн ашык көрсөтмөлүү видео сабактардын үлгүлөрү турат. Алар терең кылдат иштентикке мыкты сабактар. Мына ошол сабактардын үлгүлөрүн биздин адамдарыбыз абдан кылдатып менен пайдаланып жатышат. Мындан тышкары өзүңүз жакшы билесиз, өкмөт токтомуна ылайык, эл аралык стандартка ылайык биз тилди үйрөнүүнүн эл аралык деңгээлдеринин кырчысына чыктык. Мына бүгүнкү күндө биз быйыл
мамлекеттик муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү баардык жарандар А2 деңгээлүү сертификатка ээ болуш керек. Мына ушул үңүттөн алып караганда кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр тил тест веб порталын активдүү пайдаланып атышат. Бул мобилдик колдомо биздин жарандарыбызга аябай жана ишенимдүү жардам берип атат. Мындан тышкары билим берүү тармагында мына абдан туура болду. Мамлекет Кыргыз Республикасынын билим берүү министри да көп аракеттер жасап атат. Ошолор менен жарыш биз бала бакчалар үчүн бал тил 1, башталгыч класстын окуучулар үчүн бал тил 2 мобилдик колдомосун иштеп чыкканбыз. Мына быйыл 1-жыл аяктап баратат. Ата-энелер тарабынан, бала бакчанын кызматкерлери тарабынан, башталгыч класстын мугалимдери тарабынан абдан жакшынакай пикирге ээ болдук. Бул сыяктуу мобилдик колдомолор иштеп чыгуу улантылууда. Мындан тышкары бизди көп сындашат. Чын эле. Китепти эле чыгарып атасыңар дейт. Улуттук программанын алкагында мамлекеттик тил комиссиясына жылына 1.600.000 сом бөлүнөт китеп чыгаргыла деп. Ошондо биз 15-17 китеп чыгарабыз. Жылына, Жылына. Мына быйыл да ошондой китептерди чыгардык. Бирок аны биз 991.000 сомун колдондук дагы. 600 канча бир миң сомун үнөмдөп, кайра мамлекетке өткөрүп бердик. Ошол алкакта бир нерсени айтып коеюн деп атам. Бүгүнкү күндө мамлекеттик тил боюнча улуттук программанын алкагында жарык көргөн китептердин 1500дөн ашык китептин электрондук варианты нускасы мамлекет тил кейжи сайтында турат. Аны алып пайдаланышсын. Биз тынымсыз жаңы чыккан окуу китептерин болобу, көркөм адабияттар болобу, электрондук вариантын коюп атабыз. Мына көчөндө жакында биз 16 китеп чыгардык. Аны жайгаштырып атабыз. Көчө презентациясын өткөрдү министрлик, ада жайгаштырылат. Улуттук илимдер академиясы чыккан китептердин ар бири жайгаштырылат. Ошондуктан биз саналык тештирүү багытына тынымсыз, үзгүлтүксүз маани берип, тилибиз замандын агынынан калбай, цивилизациянын маалыматтын жаңы булагына аралашып калса деген тилекти иштеп атабыз. Мына мамлекеттик тил комиссиясынын эң бир чоң долбоору бар. Бул жасалма интеллект. Азыр биз жасалма интеллект жөнүндө да кеңири сөз кылабыз. Анткени коомчулукта эл арасында бул боюнча кызыккандар абдан көп болуп атат, өзүңүз көрүп атасыз. Анан жогоруда айтылып кетпедиби, санариптештирүү процесси жүрүп атат. Анан электрондук кызмат көрсөтүүлөр болуп атат. Китептерди чыгарып эле тим койбой, аны киргизип атабыз. Электрондук вариантын кабыл алса болот, аны окуса болот деп атабыз. Ушул боюнча бул билим берүү тармагында дагы өтө маанилүү да. Билим берүү жана илим министрлигинин ушул багытта иштеринен бир аз маалымат алып алалы, Гүлнар айым. Жакшы болот, саламатсыздарбы? Биринчиден эртең кирип келген 23-сентябрь мамлекеттик тил күнү менен жалпы кыргыз элимди куттуктагым келет. Экинчиден, албетте мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө билим берүү тармагынын ролу абдан чоң. Бул багытта жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө айта кетсем, жогоруда агай белгилеп кетти. Чоң 5 жылдык программа быйыл аяктаган турат. Ушул программанын алкагында билим берүү министрлигине мектепке чейинки билим берүү мекемелеринен тартып, жогорку окуу жайларына чейинки мекемелер үчүн мамлекеттик тилдеги китептерди басып чыгаруу тапшырмасы берилген. Мына ошол тапшырмага ылайык билим берүү министрлигинен азыркы этапта 227 китеп, аталыштагы китеп басылып чыкты. Мунун максаты улуттук программада берилген тапшырма, анын максаты бул бүгүнкү күндө баарыбыз түшүнүшүбүз керек. Бир гана кыргыз тилчилердин же болбосо бир гана кыргыз тилинин сапатын көтөрүү менен кыргыз тил өнүкпөй тургандыгын биз бүгүн түшүнүп атабыз. Себеп дегенде кыргыз тилди өнүктүрүш үчүн биз башка предметтерди дагы, башка кесиптик багыттарды мамлекеттик тилге өткөрүү маселеси ушул улуттук программада так коюлган. Мына ошого байланыштуу, мисалы кесиптик окуу жайлар үчүн ар кайсы багыттагы китептер чыгарылып атат. Кече биз 18 аталыштагы китептин бет ачарын авторлор менен чогуу биргеликте өткөрдүк. Мына ушул жолку бет ачарда белгиленгендей, алгачкы ирет ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн 7 аталыштагы китеп жарык көрдү. Бул улуттук программадагы моюнга алыш керек эң көйгөйлүү
тармактардын бири ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарда ушул мекемелерде деги эле кыргыз тилин окутуу маселеси, кыргыз тилин уурду көйгөйдү жаратып келет чындыгында. Гүлнар айым, ушул жерден суроо пайда болот да, мына бир канча китептерди чыгардык деп атасыз, ошол окуу жайларга, жогорку окуу жайларына, мектептерге. Бирок дагы деле болбой эле көп сын пикир айтылып атат. Ошол китептердин кыргыз тилине сапаттуу которулушу, ошол окуу китептеринде кетип жаткан каталар, мамлекеттик тилге анча маани бербей калган учурлар, көп учурда буга министрлик күнөөлүү болуп чыгып атпайбы? Буга сиздер ошол министрликтин тиешелүү сектору катары, бөлүмү, түзүмү катары аракет кылып атасыздар. Эмне үчүн мындай кемчиликтерге жол берип атасыздар? Туура суроо. Бирок бул жерде мен белгилеп кетет элем, мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунда 2 кызматкер иштейбиз. Ошондуктан негизинен ушул мамлекеттик тилде чыгарылган китептердин сапаты үчүн, айрыкча улуттук программаны алып калганда чыккан китептер үчүн жооп беребиз. Мындан тышкары китептер боюнча бизде китеп чыгаруу өзүнчө сектору бар. Мындан тышкары окуу китеби деген жаңы структуралык түзүм быйыл ачылып атат. Мына жаңы гана ачылып, жаңы гана ишке кирип атат. Атайын ушул окуу китептерди чыгаруу боюнча жобо иштелип чыкты жаңы. Мунун максат милдеттери дагы такталды. Башкача айтканда, ушул китептердин сапатын оңдоо максатында ушул бөлүм ачылып атат. Мен жаңылбасам, ушул 7-8 кишиден турган чоң бөлүм ачылып атат. Менин пикиримде ушул китептердин сапатын жакшыртууда дагы ушул бөлүм жардам берет деп ойлойсузбу? Чоң роль ойнойт деп ойлойм. Ал эми ушул улуттук программа боюнча китептерди чыгарууда азырынча ушул китептерди чыгарууда башында турган адам катары мен сын пикирлерди уга элекмин. Биздин чыгарып аткан китеп чыгарууга гана жооптусуздарбы? Жок, жалпы программаларды аткаруу боюнча. Рахмат, азыр бизге угарман бар экен, суроолорду кабыл алалы. Урматтуу радио угармандар, 39 21 90 же болбосо 0502 39 21 90 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Саламатсыздарбы? Бишкек шаарынан чалып атам. Эртеңки кыргыз тил күнү менен куттуктайм баарыңыздарды. Анан мен биринчи суроом, кыргыз тил китебинде мурун элдер айтса көп маани берген эмесмин. Действительно, мисалы 3-класстын кыргыз тил китебинде каталар толтура экен да. Мен ал жерден өзүм балам заниматься эткенден байкап калдым да, тиги ың деген тамгалар көп сүйлөмдөрдө жок болуп калат экен. Аны койбой койсок, сөздүн мааниси башкача болуп калат. Анан мугалим өзү айтып атат да, коюп кое бергиле деп, анан коюп коюп атабыз. Ал биринчиден. Анан экинчиден көп мекемелерге барганда кыргыз макалдарын укмуштуудай кылып жазып коюшат. Мисалы биздин рабочий городокто теплая энергия деген организация бар. Аяка кирсек мрамор ташка жашынакай кылып жазып коюптур. Жашыңда берсин мээнетти, карганда берсин дөөлөттү дегенде карында берсин дөөлөттү деп коюптур. Анан мен айттым, о макалыңар туура эмес такыр. Карында болгондо эмне тиги курсактагы балага берсин дөөлөттү болуп калабы. Ушундай макал мындай да десем мени жаман көрүштү да. Жок, ушундай деп мени спорт этип коюшту. Ладно деп чыккан. Анан ал экинчи, анан үчүнчү, мисалы орус тилдүү мектептерде бүт эле мугалимдер азыр бүт эле кыргыздарда. Анан саламатсызбы деп учурашсаңыз, здрасте дешет да. Анан ушуну дагы айтсаңыздар жакшы болот эле. Эми кыргыз болгондон кийин кыргызча учурашып атса, эми орус учурашса макул, здрастесин айта берсин. Анан кыргызча эле саламатчылык деп койсом эмне болот? Здрасте деп. Рахмат. Аябай некрасиво көрүнөт. Рахмат. Анда ушул эки суроо боюнча тең биз студиянын меймандарынын кыскача пикирлерин угуп коелу. Агай, сизге берели сөздү. Абдан красивый суроо берди. Мен абдан ыраазымын жарандык позициясына. Албетте жана көрүнөк жарнак боюнча токтолоюн. Көрүнөк жарнак боюнча жаңы мыйзам долбоору кабыл алынган. Азыркы мезгилде көрүнөк жарнактарга айыл өкмөтү, рай акимчилик, шаардын мэриясы жооп берет. Жергиликтүү бийлик жооп берет. Жергиликтүү бийлик жооп берет. Мыйзамда ачык жазылган. Ошондуктан буга мыйзамды аткарууга баардыгыбыз салым кошушубуз керек. Бул кишинин жарандык позициясына мен ыраазымын. Ар бир ушундай талап койбосок, иш алга жылбайт. Бул бир жагы. Анан экинчи суроого, үчүнчү суроого кайсы болуп калды? Жанагы котормолор, анан мектептерде китептердин туура эмес которулуп жатышы, окуу китептерди. Окуу китептери жөнүндө маселени министрликтин өкүлү отуруп, Гүлнар айтып койсун. Гүлнар айтып берер. Анан биз мыйзамды, жана биз улуттук программанын жаңы долбоорун иштеп чыкпадыкпы? Ооба.
ошонун чукулда Кудай буйрса кол коюлуп калат деген үмүттөбүз. Мына ошонун эң биринчи главасы, бабы мамлекет тилди ишке ашыруунун мыйзамдык ченемдерин калыбына келтирүү деп аталат. Анткени мамлекет жөнүндө мыйзам башка мыйзамдар менен шайкеш келген жерлер көп болот. Биз ошону 5 жыл ишке ашырабыз. Рахмат. Гүлнар айым, кыскача жооп берип коюңуз. Ооба, китептерде ката кетиши мүмкүн. Жана мен жогоруда айттым, мунун үстүндө дагы айттым, сапатын арттыруу максатында атайын дагы бир бөлүм ачылып атат. Муну ушулардын үстүндө иштейт, сапаты үчүн жооп берет. Экинчиден, жогорудагы угарман сизге рахмат, бирок ошол эле учурда здрасте, саламатсың айтып атып, өзүңүз орусча сүйлөп атасыз. Мен ойлойм, ар бир адам өзүбүздөн баштасак бул абдан жакшы болот. Рахмат, урматтуу угармандар. Биздин студияда Улутсофт компаниясынын директору Мирбек Окенов дагы бар. Биз Мирбекке сөз берерден мурун Назаркул агай, сизге сөз берели. Сиздердин ушул улуттук комиссия менен Улутсофттун ортосундагы кызматташтык эмнеден башталган? Албетте, абдан туура суроо бердиңиз. Биз жасалма интеллекти долбооруна киришели деп атайын сынак жарыялаганбыз. Ошол сынакта Улутсофт компаниясы утуп алган. Тендерден утуп алган. Ошонун негизинде биз иштешип келатабыз. Мен сүйүндүргөн нерсе ошол жерде абдан Кыргыздын мекенчи булган кыздар иштейт экен. Бизге абдан иштиктүү жардам берип атат. Өзүңүз жакшы билесиз, заман доор 21-жылдын башка багытка кетти. Азыр адам баласынын маалымат иштетүү, маалымат пайдалануу мейкиндигине адам жасалма интеллектиси кирип атат. Муну ушул өңүттөн алып караганда биз 4 долбоор 4 бөлүктөн турат. Биринчиси текст үнгө айландыруу. Аны ишке ашырдык. Бүгүн Кудай буйрса сиздердин мекемеге өткөрүп беребиз. Мына азыр жүз чарын аткарат. Экинчиси үндү текстке айландыруу. Бу дагы ортолоп калды. Кудай буйрса жылдын аягында аягына чыгарып калабыз. Бирок эң оор мезгили бул текстти түшүнүү. Семантикалык анализ мезгили болот. Ошондуктан биз улуттук программанын жаңы долбооруна ушул 2 бөлүгүн киргиздик. Кудай буйрса 23-жылы соңуна чыгабыз. Акыркы этабы бул албетте текстти түзүү, генерация, башка айтканда семантикалык синтез мезгили, башка айтканда эне тилибизде программа текст жаратылат. Рахмат. Ушундай чоң иш башталды. Эми сөздү сүйлөсө да казатып сүйлөсүн. Автордун өзүнө берели. Мирбек мырза, ушул сиздердин ишке ашырып атканыңар азыркы күндө мамлекеттик тилди заманбап, азыркы шартка ылайык өнүктүрүүнүн бир механизми катары карасак болобу? Албетте. Саламатсыздарбы? Мен дагы бардык угармандарды эртеңки майрам, тил майрамыбыз менен куттуктайм. Назаркул агайыбыз да атап кетти. Биздин эми негизги Улутсофт компаниясынын башта түзүлүп аткандын бирден бир себеби Кыргызстанда биз эми чет мамлекетте ушул IT тармагында, технология тармагында чогултуп келген топтогон тажрыйбабызды өлкөбүздүн өнүгүүсүнө жумшоо максатында атынан да белгиленип турат, Улутсофт деп атаганбыз. Тил комиссиясы менен 2018-жылдан бери буйрса алгылыктуу жакшы долбоорлорду ишке ашырып келатабыз. Анан жасалма интеллект азыркы учурда ушу технологиянын туу чокусу болуп эсептелип атат. Назаркул агай эми биздин этаптарды белгилеп кетти. Жөнөкөй тил менен айтканда 2023-жылы максатыбыз бизди толугу менен түшүнгөн, анан бизге биз түшүнгөндөй жооп бере турчу бир интеллект, компьютердик программа. Анткени бизге кыргызча баарлашуу эми эне тилибиз болгон үчүн оңой эле көрүнгөнсүйт, бирок компьютер бул тилди тексттин мазмунун түшүнүп, анан мазмундуу текст жаратуусу оңой ишке турбайт. Азыркыга чейин мүмкүн эмес эле, бирок акыркы мезгилдердеги технологиялардагы жылыш, өнүгүү ушундай программаларды иштеп чыгууга шарт түзүп берди. Азыркы учурда Google сымал, Amazon сымал ушу технологияда эң алдыда бараткан компаниялардын эң көп көңүл бурган темалардан бирөөсү ушул болуп атат. Биз дагы ушул жаңылыктан артта калбай эле тилибизди ушул жаңы технологияга шайкеш алып келели. Күн өткөн сайын биздин чөйрөбүздөгү биз карым катнаш түзүп аткан техникалык аппараттар, жабдыктар акылдуу болуп атат. Алар менен баарлашкан учур келип атат. Акылдуу техникалар күнүмдүк жашообузда кенен тараганда алар да кыргызча сүйлөсүн, кыргызча жооп берсин деген чоң максат койдук. Буюрса ошол максаттан сүйлөп баштадыбы анан кыргызча? Буюрса сүйлөп баштап атат. Ошол жагын биз дагы ошол 2018-жылы биринчи алгач кадамдарды таштадык эле. Кадимкидей кичинекей баланын тили чыккандай тили чыгып келатат. Анан
жанагы 4 этапты дагы эмеге бөлүп кетсек, жөнөкөй тил менен айтканда азыр биз кишинин оозун жасадык. Ушу текстти үнгө айлантуучу программалык аппарат. Кийинки кадамыбыз буюрса жылдын аягына өзүбүзгө максат койдук. Жылдын аягына чейин кулакты жасайлы деп атабыз. Ушул текстти угуп, компьютер текстти угуп, аны өзүнүн ошол кандай десем, текстке айландыруусу 0-1 компьютер 0 жана 1ден эле түшүнөт. Ошо 0 жана 1ге айландыруусу. Анан кийинки этапты болсо, кичине ал ошол оорураак этабы 2023кө деп 2 жыл берип атабыз. Ал болсо мээ. Кадимки эле адамдын мээсинде ушул тилди түшүнүп анан жооп бере турган деңгээлге алып келүү. Ошондой 4 этаптан башталып атат. Биз негизи 2018-жылы биринчи программабызды жасаганбыз текст үнгө айландыруу боюнча. Ал кандай десем, бизге дагы тил комиссиясына дагы бир тажрыйба болду. Ал жерде көп тажрыйба чогулттук. Ал жерде эмоция, интонация сыяктуу текст окуп атканда ошол кадимкидей адам сымал окуй тургандай бир деңгээлге алып келүү максаты коюлган эле. Ошол 2020-жылы буюрса ошол 2020-жылы ошол этапты толугу менен ишке ашырдык. Азыркы учурда ошол экинчи бөлүгү менен текстти биз сүйлөп аткан азыркы текстти сиздер да радиодо муну менен көп балким дуушар болосуздар. Эмеңизде сүйлөп атканда, мисалы азыр стенограммабызды биз сүйлөп аткан бардыгын сайтка өзү жарыялай турган бир программалык аппараттын негизи да. Ооба. Эч ким муну жазып отурбайт. Биз бул жерде баарлаштык, сүйлөштүк. Мунун баарын архивке текст түрүндө сактап калуусу. Албетте сизде аудио форматында сакталып атат, бирок муну текст түрүндө сакталгандын пайдасы эмне? Кийин жылдын аягында ушул тексттин ичинен биз эбегейсиз аналитикалык маалыматтарды чыгарсак болот. Биз керек учурда мисалы өзүбүз текстке түшүрүп атпайбызбы кагазга? Демек аны ушул сүйлөп койсоңуз текстке түшүнүр. Абдан жакшы экен. Анан өзгөчө жанагы тил үйрөнүүчүлөр үчүн, андан тышкары мүмкүнчүлүк чектелген балдар үчүн бул текст, андан тышкары жанагы тейлөө тармагы үчүн мүмкүндүгү чексиз да. Аэропорттордо мисалы, автобекеттерде, чоң дүрдүнө дүкөндөрүндө жана жаңылыктар маалыматтарды кетирип атышпайбы? Аны жана текст коюп койсо, бул улам жаңыртып окуп, жакшынакай бир аялдын үнү менен, бир эркектин үнү менен кыргыз тилинде кырааты менен окуп турат. Бул эми биз жасап жаткан эки бөлүктүн эле күнүмдүк жашоодогу көрсөткөн пайдасы. Кийинчерээк ошол мээси деп атпайбызбы? Мээси иштеп чыккандан кийин тилдин ошол жасалма интеллекттин биздин тилибизди өнүктүрүүгө эбегейсиз салым кошот деген бир үмүтүбүз бар. Анткени тилибизди терең анализдеп, биздин эпосторду терең анализдеп, биз үчүн биз көрбөгөн тилибиздин тереңдиктерин бизге алып чыгып үйрөтөбү деген бир манас эпостун лексикасынын статистикалык маалыматтарын чыгарып атса болот да, автоматтык түрдө. Могул сөз баланча колдонулган, баландай ситуацияда колдонулган. Же болбосо англис тилинде азыр маалыматтар көчкүзүлүп атат да. Ошолорду автоматтык түрдө бизге которуп коет. Кыргыз тилинин кыргыз тилинин кору, лексикалык кору, маалыматтык мейкиндиги болуп көрбөгөндөй кеңейт, акаян болот да. Гүлнар айым, билим берүү тармагында да бул өтө маанилүү экен да, демек. Ооба, өтө маанилүү. Бала бакчаларда, мектептерде, жогорку окуу жайларында, анан өз ара кызматташуу кайсыл түзүмдөр менен болуп атат агай? Ошо эң биринчи билим берүү министрлиги менен. Мына азыр Кудай бүгүн сиздерге эметебиз, андан кийин биздин мамлекеттик тил кейж сайтына программаны коюп коебуз, каалагандар алып колдоно берет. Бирок бир нерсе бар экен. Компьютер кубаттуу болуш керек экен. Супер компьютерлер болуш керек экен. Антпесе код эме текст үнгө айландыруу мүмкүндүгү чектелип калат. Компьютер кубаттуу болуш керек. Ал жагынан дагы эми код аркасында биз да код жазып атканда, бул программалык аппараттар жазып атканда технология дагы ордунда турбай эле күн өткөн сайын жаңы жабдыктардын түрү, ошол иштетүү, маалымат иштетүү, кубаттуу процессорлор ишке ашырылып атат. Мисалы бир жылдын ичинде эле биз көздөп жаткан мисалы компьютерлердин баасы бир 50% арзандады. Бир жылдын ичинде эле. Ошон үчүн биз эми албетте бул жаңылыктардан дагы артта калбай, бир жыл мурда койгон максатыбызды дайым ошо замандын, ушул жылдын эми мындай болот, технологиядагы эң негизги өзгөчөлүк ошол болуп атат. Биз азыр бир нерсени сүйлөштүк, бул жерде бир жылдан кийин биз сүйлөшкөн чындыгыбыздын актуалдуулугу жок болуп калып атат. Ошон үчүн биз дайым
тил комиссиясынан дагы бир ирет бул жерде Назар Кулагайга жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Бизге эшик дайым ачык, келип өзүбүздүн пикирлерибизди, ой пикирлерибизди кенен эч нерседен тартынбай бөлүшкөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар, айтып атабыз. Анан эң эле негизгиси бизди уккан кулак бар. Ал жакта түшүнүп, ооба балдар кандай кылып четсек болот деп, эми биз дагы албетте тил комиссиясына мынчалык бизге күч кубат бергенден кийин биз дагы бул ишибизди жалпы эле кыргыз элине, кыргыз тилине биздин дагы кандай бир белегибиз катары, жарандык позициябыз катары эң жакшысын, эң мыктысын жасаганга аракет кылып. Мамлекеттик араштырылганда анда эскертүү менен берилиш керек экен, Жок, азыркы учурда мындай болуп атат. Биз муну демонстративдик максатта Мамтил KG сайтына жайгаштырдык. Азыркы учурда иштеп атат. 150 символга чектөө койдук да, бул эми кандай десем, бет ачары такыр эле мисалы бала төрөлгөндө да бир бетин эле көрсөтүп коюшат го, мындай бир ошондой эле бир 3 мүнөткө 5 мүнөткө сиз бир сүйлөм, эки сүйлөмдү кирип өзүңүз ошону укканга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Бүгүн болсо мен кичине кеңейтилген версиясы менен бул жакка келдим. Жана эмоция, интонация маселелерине да такалдык элек да. Жөн эле түз робот сымал окубасын, кадимки адам табигый үнгө жакындап окуш керек да. Анан дагы бир бул жакта бөлүшүп кетүүчү жагдай, сизге таанымал үн, анткени биз бир үндү мисал катары алабыз. Бул жакта Клара Исакова эжекебиз ушу биринчи радиодо КТРга көп жылдан бери эмгектенип келген Клара эжекебиздин үнү менен баштадыңыздар. Анан кийинки учурларда албетте мунун эми технология ордунда турбаган үчүн каалаган үн менен бул тексттерди окутканга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Анан экинчи этапта болсо жанагы биз сүйлөшүп аткан үндү текстке айландыруу боюнча жогорку кеңеште да бир сунушубуз болду эле. Ошо жогорку кеңештин отурумдарындагы толугу менен текстке айландыралык деп, буюрса балким ушул жаңы шайлоодон кийин жаңыланган сүйлөгөнүн аппарат жазып алат, бүт текстин чыгарып берет. Даяр түрүндө, стенограф жазып эч кандай зарылдыгы жок болот. Жакшы экен. Эфирди үзгүлтүксүз анализдөөгө болот. Кандай багыттар кетет, тенденциялар кандай, кыргыз телерадиосунун маалыматтары кандай кетет, жакшынакай анализ жасаса болот. Жакшы экен. Бул негизи ушул мамлекеттик тил комиссиясынын Улутсофт менен биргелешип жүргүзүп аткан иш аракеттери бизде соңку жылдары санариптештирүүгө көбүрөөк көңүл бөлүнүп, мамлекет башчысы дагы мамлекеттик саясаттагы ушул багытта баратпайбы? Демек ушуга карата аткарылган эң бир маанилүү иш-чара катары кабыл алсак болот экен да. Кудай буйрса, Кудай буйрса. Бул сөзсүз билим берүү тармагында өтө маанилүү. Азыр Гүлнара айымдын оюн уккандан кийин Мирбек, сиз бизге мындай көрсөтүп берген жатат окшойсуз, Биз ошол бир биздин эле атактуу эми ырдан да өзү балким угармандарыбыз байкайт, атактуу жазуучубуздун бир 4 сабын ушул жасалма интеллект менен окуттук. Ушул жөн эле робот эмес, ушул ичиндеги мазмунун, интонациясын дагы ушул угармандарыбыз байкап. Анда ошону угуп алалы, андай алгач. Мейли. Улутсофт компаниясы. Азыр мен муну кичине үнүн катуураак кылып коеюн. Урматтуу угармандар, биздин студияда Улутсофт компаниясынын директору Мирбек Окенов жасалма интеллект боюнча долбоордун ошол айрым бир жыйынтыктарын бизге дагы тааныштырып коеюн деп аракет кылып жатат. Азыр биз мамлекеттик тил боюнча сөз кылып жатабыз. Даяр болдуго дейм, Мирбек? Ооба, азыр даяр болду бул жактан. Жол карайын токтой турчу ата журт. Түндөр жаман кырсык салып кетпесин. Наалат келип ат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын. Эс карайын токтой турчу ата журт. Эми бул жакта компьютер окуп атат. Бул ошол эми ырсаптарды негизи балким жөн эле буну микрофон менен жаздырып эле келип бул жакта окутуп атат дегендей балким. Ошондой да ой болот да. Сезилиши мүмкүн. Клара эже окуп атса, Исакова, анан биз Клара эже эле окуп коюп туруп, аны Мирбек жаздырып алып бизге окузуп атат. Муну азыр толугу менен компьютер окуп атат. Бул Клара үнүн Клара эжекебиздин үнүн имитациялап, ошол үнүнүн негизинде
кандай десем терең анализ жүргүзүп ар бир муунун эме кичине катуураак болушу мүмкүн бирок чучугуна чейин ушул үндү баарын изилдеп ошонун негизинде өзүнө модель чыгарат. Анан биз кайсыл текстти берсек дагы ошол моделдин негизинде кадимкидей эле биз кандай тил үйрөнсөк, ушул жасалма интеллекттин эң негизги принциптеринен бирөө бул машиналык үйрөнүү принципи. Машинага кадимкидей кичинекей балага сүйлөгөндөй эле биз кыргызча сүйлөгөндү үйрөтүп атабыз. Ошол сүйлөгөндү үйрөндү, эми укканды үйрөтөбүз, анан ойлонгонду үйрөтөбүз. Мунун баарын кийин соңунда баарыбыз эле өздөштүрүп алабыз да, э? Албетте. Көнүгүшкө айланат да бир мезгилде убакыт өткөндөн кийин. Кийинки учурда биздин максатыбыз ошол сиздин чөнтөк телефонуңуз менен, кийинки учурларда автоунааңыз менен, муздаткычыңыз менен кыргыз тилинде сүйлөшүп, кыргыз тилинде жооп алуусу. Гүлнар айым, демек бул сиздерге дагы ошо бала бакча, мектептерге да абдан маанилүү болот экен да. Албетте абдан маанилүү болот. Биз былтыркы ушул тил күнүнө арналган политехте ушул улуттук комиссия тарабынан өткөрүлгөн иш-чара болуп, ошондо Мирбектин да ошол жактан ушуну презентациялап бергенин көргөнбүз. Аябай кызыгуу менен укканбыз. Мунун келечеги абдан чоң, биз дагы күтүп атабыз. Билим берүү тармагында бир натыйжалуу пайдаланабызго деген ойдомун. Бала бакчаларга дагы пайдаланса болот. Чексиз. Мындан тышкары эми ушул маселени актуалдаштырып коеюн. Эртең биздин мамлекеттик тил комиссиясында санариптештирүү процессинде мамлекеттик саясат деген чоң эл аралык конференция болот. Ондо башталат. Ар кайсы чет өлкөлөрдөн, Венгриядан, Түркиядан, Кытайдан, Казакстандан окумуштар катышып атат. Максат эл аралык тилдердин өнүгүшүнүн теориялык практикалык маселелерин талкуулоо менен бирге мындан ары мамлекеттик тилде өнүктүрүүнүн кайсы багыттарын негизги баалуу кылып алсак деген ойдун тегерегинде терең пикир алышуу болот. Ушуну сиздерге айтып коеюн деп атам. Биз санариптештирүүнүн алкагында тынымсыз үзгүлтүк иштеп атабыз. 25-inde дагы санариптештирүү жана мамлекеттик саясат деген республикалык конференция болот. Бул мамлекеттик муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү адамдарга арналат. 23-сентябрда эртең эл аралык, анан 25-сентябрда республикалык деңгээлдеги чоң иш-чара. Чоң конференция өтөт. Аралыктан. Мына Мирбектин көрсөтүп бергенинен кийин, айтып берген ушу долбоордун ишке ашып жаткандыгынан кийин мындай дагы ой пайда болуп атат да. Биз буга чейин баарыбыз эле ошол азыр санариптештирүү процесси абдан активдүү жүрүп атат. Кичинекей балдардын тили орус тилинде чыгып атат. Ошол интернеттен көргөн нерсесин үйрөнүп атат деп атчу эмес белек. Демек, келечегинде биз ошол эле нерселерди кыргыз тилинде, бай улуттук мурас дөөлөттөрүбүз камтылган, биздин улуттук өзгөчөлүктөрүбүз камтылган, кыргыз тили, кыргыз элинин тарыхы, ушуларга байланышкан нерселер менен байытууга мүмкүнчүлүк ачылып атат да эне тилибизде, э? Сөзсүз да. Мен ошол жакта ошол сөздү улайын деп ошол пикирди мына атайын жазып койдум эле. Сиз дагы ошол эмеге кандай бир астын чийип өттүңүз. Азыркы учурда биздин ошол негизи албетте кыргыз тилибизди замандын талабына, учурдун шарттарына шайкеш алып келүү максаты бар. Бирок кийинки муундун дагы биздин тилди кабыл алуусу, кийинки муунда тилибиздин аброюн көтөрүү боюнча дагы чоң кадам ташталып атат. Анткени бул жабдыктар, технологиялык жабдыктар кыргыз тилинде сүйлөп баштаса, ошол эле кийинки муун өсүп келаткан балдарыбыз бул да компьютерлер дагы кыргыз тилинде сүйлөсө, мен дагы кыргыз тилимде сүйлөшүм шарт турбайбы дегенде аң сезиминде бир сезим пайда болот. Менин өзүмдүн 5 жашында, 4 жашында кыздарым бар. Ошолорго мисалы компьютерден кыргызча мен айта турчу сөздөрдү ошол текст үнгө айландыруу боюнча окутуп бергенде кадимкидей тыңшап, бул кандайча кыргызча сүйлөп атат дегендей көнүп калган. Компьютер англисче эле сүйлөйт, орусча эле сүйлөйт. Бир эмесине, аң сезимине ошондой отуруп калган да. Кадимкидей эми компьютер дагы кыргызча сүйлөйт экен, чөнтөк телефону да кыргызча сүйлөйт экен деген ошол стереотип дейбиз го, калыпташып калган ошо аң сезимдеги сезимдерди сындырып керек. Таптакыр жаңы бир доор, жаңы бир мүмкүнчүлүк ачышыбыз керек деген. Бул ошо бала бакчалардын тарбиячыларына дагы, мектептеги башталгыч класстардын мугалимдерине дагы тиешелүү маселе да, Гүлнар айым. Бул
биз да чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Абдан жакшы проект, бизди абдан кызыктырды. Бул жаатта биз дагы улуттук программанын алкагында быйыл 20-жылга карата улуттук программага өзгөртүү киргизилген. Мектепке чейинки билим берүү мекемелери үчүн программалык продукт иштеп чыгуу. Бул жана предметтик стандартка кирген 10 предмет бар. Ошолорду камтыган программалык продукт иштеп чыгуу тапшырмасы берилген болчу. Азыр ушунун үстүндө иштеп атабыз. Жакында тендер жарыяланган турат. Албетте ушул ага Эмирбек айтып аткан проект ишке ашып калса, бул билим берүү тармагы үчүн дагы эң абдан актуалдуу болуп эсептелет. Ата-энелер үчүн дагы, жаш ата-энелер үчүн балдарды тарбиялоодо, аларга тил үйрөтүүдө дагы бул чоң курал болот экен да. Мындан аркы ошол ишке ашыруу, жанагы ар бир эле маселени ишке ашырууда айрыкча ушундай чоң ишти, каржылык маселелер, уюштуруу маселелери, андан ары алып кетүүдө, ишти өркүндөтүүдөгү мыйзамдык база дегенде чоң маселелер бар да. Улуттук комиссия ушул жагында дагы кандай аракеттер? Албетте Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Ошо бизге бөлүнгөн акча каражатынын алкагында ушул долбоорду баштаганбыз. Кудай буйрса өз орду менен жүрүп атат. Эми Кудай буйрса 23-жылы аягына чыгарып, компьютердин акылесинде кыргыз тили иштеп калат деген бир үмүт ишенич аябай чоң. Бул долбоор аягына чейин Лутсофт менен иштешесиздер да, ошондой келишим түзүлдү. Тендерде булар утуп алышкан. Ал сатып алуулар мыйзамын бузууга биздин акыбыз жок. Демек жоопкерчилик да жогору экен, Мирбек мырза. Жоопкерчилик жогору, муну да биз түшүнүп атабыз, бирок бул тендерден дагы жогору турат биздин бул жактагы жарандык позициябыз. Кандай десек, бул ишке биз мээбиз менен эле колубуздун иштөөсү менен эмес, жүрөгүбүздү ортого койдук. Ошон үчүн чынын айтканда эми тендер болобу болбойбу бул ишти буйрса аягына атып чыгарабыз. Мен абдан кубандырган нерсе ушул Лутсофт фирмасында чет өлкөдөн Мирбек Башпал окуп келген кыргыз уландар экен. Ошол намыстанып, эмне үчүн биздин тил артта калыш керек деп ошол тендерге катышып, ак бейилден чын ниетинен иштеп жатышат. Жанагындай супер компьютерлер Кыргызстанда жок. Булар чет өлкөдө иштеп жүргөн, Америкада, Турцияда иштеп аткан, чоң фирмалар иштеп аткан өзүнүн теңтуштарына чыгып, жанакылардын баардыгын түнкүсүн жана компьютерлер бошойт экен. Ошолор иштешип, ушундай бир жарандык позиция менен, мекенчилдик бир сезим менен иштеп атышат. Мен буларга ыраазы гана болгум келет. Ушул санар иптештирүүнүн алкагында Гүлнар айым жанагы буга чейин дагы айтылып кетпедиби? Бал тил 1, бал тил 2 деп аталыштагы долбоорлорчу. Бул канчалык деңгээлде элге кабыл алынып атат, канчалык деңгээлде ушуну пайдаланып атышат? Ушул жагынан да бир талдап көрдүңүздөрбү? Эми интернет колдонуучулар колдонуп атса керек. Албетте кеңири мониторинг кылыш кыйын, бирок баягы жыйындарыбызда албетте сөз болуп талкууланып атабы? Улуттук комиссия тарабынан чыгарылган ушул программалык продуктылар, биздин министрликтен чыккан Ай билим булагы деген программалык продуктулар чыккан. Мына ошолорду колдонууда жакшы пикирлерин айтып келатышат. Албетте мындай глобалдуу чоң мониторинг жүргүзүүгө азыр мүмкүн эмес. Интернет колдоочулары муну албетте пайдаланып атышат. Бул абдан керектүү. Анан мен дагы бир белгилегим келип атат. Ошол Улутсофт тарабынан айтылган ошол пикирге мен толугу менен кошулам. Чындыгында эгерде биз бүгүнкү күндө компьютерге кыргыз тилин киргизип албасак, кыргыз тилибиздин чындыгында келечеги жок болуп калат. Муну жанагы биздин угарман дагы белгилеп кетти го. Компьютерде кээ бир учурда же телефондордо жана үй тыбыштары жок болгон үчүн ны менен кетип калып атышат да. Жанагы айтып атканы бул чындыкта. Демек биздин калкыбыз качан гана аң сезиминде орнойт. Демек компьютерде иштеш үчүн момундай талаптар болуш керек. Демек момундай кыргыз тилде дагы пайдаланса болот, кыргыз тилинде дагы баягы жазса болот, ойлонсо болот, ой жүгүртсө болот деген аң сезимибизге жеткенде бул өзүнүн жакшы натыйжасын бере баштайт деген ойдомун. Бүгүн мына азыркы күндө баардыгыңыздар көрүп атасыздар, момундай пандемия шартында онлайн форматына толугу менен азыр өтүп атат билим берүү. Ар бир кыйынчылыктын позитивдүү жагын алганга аракет кылышыбыз керек экен. Албетте пандемия канчалык бизге оор келбесин, бирок ошол эле учурда бир пайдалуу жагы ушул болду. Биз кыйналып кире албай аткан технологияны өздөштүрүүгө аргасыз болду. Окуучу да, мугалим дагы. Эгерде чындап
угармандар мени калпайтырбай болуш керек. Ата энелер балам келдиңби, кеттиңби деп жүргөн болсо буга чейин азыр бала менен кошо киришке айла жок аргасыз болуп атат. Айла жок мектептин предметин кайталаганга аргасыз болуп атат. Айла жок ата эне эгерде ошол Zoom'ду билбесе үйрөнүшкө аргасыз болуп атат. Бул бир пайдалуу жагы катары айткым келет. Азыр ушул Улутсов тарабынан иштелип жаткан проектке кандайдыр бир деңгээлде бир трамплин болуп берди да, бул онлайн сабагы кандайдыр бир деңгээлде трамплин болуп, баягы компьютер менен жакындашканга, технологияны түшүнгөнгө бир мүмкүнчүлүк түздү деп ойлойм. Бул программа проект аяктаса буга кирүү кичине жеңилирээк болуп калат го деген ой. Андан сырткары мына бүгүнкү күндө өз ара жана Назар Кулагайдагы белгилеп кетпедиби, өз ара кызматташуу, жанагындай төлөмдөрдү жүргүзүү, соода мамилелери жана башканын баарын мисалы ушул жаңы технологияны колдонуу болуп калбадыбы, Мирбек? Демек, ошондой учурда кыргызча баарлашып, кыргызча иш жүргүзүп, кыргызча баарын ишке ашырып туруу биздин жалпы жарандарыбыз үчүн да жеңилдик алып келет да. Жалпы жарандар үчүн албетте жеңилдик алып келет. Өзгөчө мамлекеттик кызмат берүүдө дагы жасалма интеллекттин кызмат көрсөтүүлөргө дагы көптөгөн жаңылыктар, жеңилдиктер келет. Муну эми чет мамлекетте муну пилоттук түрдө колдонуулар баштады. Мисалы эми ошол эле паспорт алганы барганда мындан кийин жанагындай процесстерден өтпөй эле ошол бир терминалга келип, ошол терминал менен сиз кадимкидей сүйлөшүп эле маселелериңизди мамлекет менен чечкендей эле ошол терминал аркылуу чечкенге да мүмкүнчүлүк, шарттар түзүлөт. Бул боюнча да эми жасалма интеллект жалгыз гана тил темасында эмес, жалпы кызмат көрсөтүүлөрдө, кызмат көрсөтүү, чөйрөбүздү иш процесстерин туура аткаруу боюнча көптөгөн жаңылыктарды алып келет. Өзгөчө мамлекеттик кызматкерлерге бюрократия менен иштеген, кагаз менен көп иштеген биздин мамлекеттик кызматкерлерге буюрса көптөгөн жаңылыктар келет. Мисалы алардын ордуна документ жаза турчу ассистенттер, кадимкидей эле мен жеңилдиктер болот, жана андай каталар болбойт. Анткени жасалма интеллект анын ордуна даяр документтерди даярдап берет. Анын ролу болсо, кызматкердин ролу болсо текшерип туруп эле жибер дегенге басып коюу. Буюрса ошол жакка дагы акырындан жанагы ошол мээси деп атпайбызбы, мээсин иштеп чыкканда кийин буюрса 25-inde мунун дагы кенен талкуулайбыз. Мамлекеттик кызматкерлерде ошо кыргыз тилинде кандай пайдаланса болот ошол. Ошол учурда жумушсуздук алып келбейби? Көп нерсени сүрүп чыгарбайбы деп. Баарын сүрүп чыгарып коюп. Жок, тескерисинче азыр ошол биз көбүнчө кагаз иштери менен, бюрократия менен алек болгон үчүн көп маселелерибизди чече албай калабыз, убакыт калбай калат кадимки эле. Келгенде ушунчалык документ, көп документ менен алек болуп ага койгош керек, муну изилдеш керек, буга жооп бериш керек болуп атып, биздин ойлонуу, жаңы нерсе ойлоп табуу боюнча убактыбызды керексиз иштер жеп коюп атат. Демек, ошол бирок анын баардыгы кыргыз тилинде болот. Анда Назар Кулагай мамлекеттик кызматпы, муниципалдык кызматпы, депутатпы, башкабы баары кыргыз тилинде мындай сабаттуу сүйлөгөнгө, кыргыз тилин жакшы билгенге мажбур болушат экен да. Сөз да тиякта компьютерде кыргызча сайрап атса, анан түрүп адам туура эмес сүйлөп атса өзү дуялат да. Ошондуктан бул азыркы мезгилдеги биз алып жүргөн чөнтөк телефондор, компьютерде жөн эле аткаруучу болуп атат да. Ал кыргызча сүйлөгөндө ал биздин сырдашыбыз, муңдашыбыз болуп калат. Биздин психологиябыз таптакыр өзгөртөт да. Өзгөчө өсүп аткан муунун таптакыр башкача айдын калып чыгат. Таанып билүүнүн, ой жүгүртүүнүн, анализдөөнүн жаңы сырына чыгабыз. Биздин ишибизге жаңы сапаттык мүнөз берет да. Айторчекс. Бирок ошол эле учурда биздин кыргыздын улутуна бизге гана тиешелүү бир өзгөчө бир сапаттар жана өз ара мамилелер, сүйлөшүү, маектешүү, бир улуттук бир башкаларга такыр алмашкыс бир жакшы бир өз ара мамиле түзүүдөгү касиеттерге терс таасирин тийгизбейби? Андай болушу мүмкүн. Болбойбу андай? Бул эми чынын айтканда философиялык маселе. Чын күнүбүздө сиз айтып аткан нерсе күнүбүздө деле канчалык калды, ал дагы эми суроо жаратат да. Эми жашырган, аны жашырбай эле коелук. Эми бизде айда 30 жок машинелер чыгып атпайбы? Аны кыргыз тилинде башкара алабыз. Тиги ашканаларда роботтор иштей баштады, мисалы Японияда, Кореяда. Аны кыргызча башкарабыз. Тескерисинче өнүгөт экенбиз да. Кыргызча команда берсең, ал ошону түшүнүп, аткарып, жасачу тамагын жасап,
жуучу идиш жууп коюп турат да. Кыргызстага баарлашабыз. Бул боюнча эми көптөгөн кандай десем философтордо суроо жаратып келатат. Жасалма интеллект эртең жашообузга мындай толук кирди, бирок киши сымал ыр жазалабы депчи, мисалы ошо жүрөккө тие турчу текст жазалабы деп жазат экен. Муну көрдүк. Музыкада жазып атат, сүрөттө тартып атат, кишиден да кыйын тартып атат. Анан эми Шахматты катыр ойноп атат. Жок, шахмат маселеси толугу менен киши жеңилгенин 10 жыл мурда эле макул деген. Азыркы учурда компьютер өзү менен эле ойноп калды. Кишини тааныбайт шахматта. Бирок жанагындай искусствода кишинин жанагы терең сезимдерин эмоцияга чыгарган деңгээлде компьютер канчалык деңгээлде десек, эми башка бирөөлөрдү копия катары алып атат, мисал катары алып тартып атат, бирок жыйынтык бар. Мисалы ошол эле Пикассонун методик эмеси менен, ыкмасы менен сүрөт тарт дегенде кадимкидей ошол Пикассонун ыкмасы менен сүрөт тартат. Бирок ага компьютерге дайым мисал болуп туруш керек да. Өзү үлгү болуп туруш керек. Өзү бир нерсени ойлоп таба албайт. Сөзсүз түрдө биздин ушу адамзатынын азыркыга чейин жасап келген жетишкендиктерин өзү ошо терең анализдеп, ошонун негизинде бир нерсе ойлоп чыгарып атат. Негизи эле биз жаңы нерсени кабыл алууда бир топ бир барьерлер болот да, тоскоолдуктар болот. Анан бул баягы бардык мамлекеттик түзүмдөргө деги эле ушул айрыкча ошол орус тилдүү кызматкерлерге дагы бир топ мындай оорчулук келип, кыргызча сүйлөгүлө деп эле талап кыла берип, бирок шарт жок деп айтчубуз да. Азыр канчалык деңгээлде шарт түзүлүп атат, бул жакшы эле болуп калды деп айтсак болот да. Мисалычы, демек эч кимде мындай кыргыз тилинде сүйлөөгө, кыргыз тилин үйрөнүүгө мындай тоскоолдуктар бар деген шылтоо азайды десек. Айтпаңыз. Баардык деңгээлде. Мыйзам чегинде дагы, практикада дагы. Мына азыр бир гана нерсе бар. Кыргыз тилин пайдалануунун, колдонуунун маданиятын көтөрүшүбүз керек. Ал биздин колубузда. Ар бир жагынан. Аны ким көтөрөт? Мисалы, комиссиябы, министрликпи? Ар бир адам жаран өзү. Ар бир адам көтөрүш керек. Үй бүлөдөн баштап коомдук баардык институттарда адамдар ойлонуш керек. Анткени бул жазуу маданияты, ооз-эки маданияты ошол инсандын адамдык, инсандык бейнеси, портрети. Ал көрүктүү, таасирлүү болуш керек. Ал үчүн сүйлөө, анан жазуу маданиятын ошол массалык маалымат каражаттары бул жакта эң негизги ролду ойногон. Эми азыр интернет менен чогуу иштеп бир эмеде иштеп калдыңыздар, бирок ушул эми маалыматты сиздер бөлүшүп атасыздар да. Анан ушул сиздер канчалык туура багытка салсаңыздар, угармандарга канчалык ушул маселелерди жеткиликтүү алып барсаңыздар, биз дагы эми жарандык позиция катары, жаран коомдук уюмдар дагы кошулуп, оң маанидеги үгүт маселелери, насихат иштери жакшы туруш керек да. Мен да толуктап кетким келет. Бул билим берүү тармагында мисалы менин балам кыргыз болуп туруп эмне үчүн кыргыз тилден эки алыш керек деген маселе менен келген аталар көп болот да. Эмне үчүн менин балам кыргыз, анан кыргыз тилден эки алышы керек. Бирок ушул эле маселени коюп атып, эне ата өзү орусча сүйлөп аткан да. Анан жана ошол сиздин сурооңузга жоопта, ошол ким аткарыш керек муну деп. Агай жогоруда белгилеп кетти, бар тармакта өзү мамлекеттик тилди өнүктүрүү жаатында Кудайга шүгүр шарттардын баары түзүлүп калды. Азыр мурдагыдай болуп усулдук жок, анан китеп жок, анан программа жок дегенден алыс болушубуз керек. Себеби ошондой маселени көтөргөндөргө дайыма кайтарым суроо берем да. Мисалы, сиз каяктан издедиңиз аны? Үйдөн чыктыңызбы, ашканадан чыктыңызбы, карадыңызбы, издедиңизби? Себеп дегенде ал маалыматтар бар. Үйрөнөм деген кишиге, билем деген кишиге ал бардык нерсе бар, табылат. Менимче мен агайга толук кошулам. Бул жарандык эне ата катары биздин бала алдында милдетибиз болуш керек. Эгерде эне ата сүйлөбөй турса үйдө кыргыз тилинде, бала каяктан сүйлөшү мүмкүн? Эне ата өзү кыргыз болуп сүйлөбөй туруп анан баласынан эмне үчүн кыргыз тилден эки аласың, анан окубайсың деген бул бери дегенде утопия деп ойлойм. Рахмат. Мирбек, мына силер чет өлкөдө иштеп келген деп агай айтып атат. Мисалы Түркияда, анан башка жактын ушундай бир жетишкендиктерин көрүп, анан ушуну биздин өлкөдө ишке ашырсак, биздин элде ушундай болсо деген кызыгуудан улам ушул ишке бел байладыңарбы? Ооба. Эми негизи Түркияда IT тармагында иштеп келдик, бирок жасалма интеллект темасы негизи бир 5 жылдан бери дүйнөдө актуалдуу темага айланып келатат.
Анан эми азыркы учурда ошол эле технологиянын бизге берген пайдасы маалыматты ошол эле замат Америкада болобу, Австралияда болобу, кайсыл жакта бир жаңылык болуп атса, Кыргызстанда отуруп эле ошол маалыматка жеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошон үчүн эми сөзсүз түрдө мисалы аны Америкага барыш кажети деле жок. Ошон үчүн биз бул технологияларды азыр Бишкектен деле жанагындай онлайн конференциялар, аралыктан конференцияларга, ошо семинарларга дагы биз катышып, чоң деңгээлде ушу жасалма интеллект негизинде эмне жаңылык болуп атат, кайсындай анткени биринчи кадамда ушу академиялык негизде ташташат. Мунун теориясын ортого киргизишет, андан кийин теориядан кийин программисттер муну кодко айландырууга аракет кылат. Биз эми теория жагында да жүрөбүз. Ушул эми каяка жетишибиз мүмкүн деп, ошол концепцияны ортого салып атабыз да. Негизинен деле биздин азыркы учурда ушу тил комиссиясы менен иштеп атканыбыз аталышы да ошондой, тил концепция 2023 жылга чейин максатыбыз бар. Ошон үчүн дайым каяка өзгөрүш болбосун, биз дагы ошол өзгөрүштүн негизинде ошону ээрчип, туурасын тандап, сиздер айтып кеткендей өзүбүздүн улуттук баалуулуктарга туш келген, алар менен шайкеш келген нерселерди бизге өзүбүзгө кабыл алып, шайкеш келбеген нерселерге кечирип койгула, бул кереги жок деп, ошону менен буюрса келатабыз, туура эле багыттап келатабызбы деген үмүттөбүз. Сиздерге окшоп ушул багытта тилди өнүктүрүү, азыркы шартка ылайык өнүктүрүү багытында дагы иштеп жаткан сиздер менен кошо коллегалар, максатташтар барбы? Албетте, чет өлкөдө өзгөчө азыр иштеп аткан, чет өлкөдө окуп аткан жарандарыбыз, бул ушул жасалма интеллект темасына да кызыккан жарандарыбыз менен өзүнчө бир группабыз бар. Ошол жакта баарлашып, акыркы технологияларды ошо талкуулаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кореяда бар, Америка Кошмо Штаттарында бар. Жана агайыбыз айтып кетти го, ошол башында компьютердин кубаты жетпей, биз ошол досторубузга кайрылып, алар ушу иштеп аткан компанияларынын түнкүсүн ишинен калып, түнкүсүн ошол компьютерлерди колдонуп, бизге жардам берип, ошондой бир жыйынтыкка жеттик. Буюрса эми өзүбүздүн компьютерде болсун деп ошо аракет кылып атабыз. Анан буюрса ага дагы жетебиз жакын арада. Анан эми алдагы лаборатория сымал болуп атат. Компьютерибиз канчалык биздин жаныбызда болсо, биз да ошол пикирибизди бул жагын көрүп киргизип көрөбүз. Кадимки эле жанагы сиз эми үйдөгүдөй дандырдай эле нерсе да, биз бышырып көрүшүбүз керек болуп атат да. Өз колуңар менен. Өз колубуз менен бир жерин, бир параметрин өзгөртүрүп бышырып көрөбүз, даамдап көрөбүз, болгон жок, кайра бышырып көрөбүз, даамдап көрөбүз. Ошол эксперименттердин негизинде бир жыйынтык болуп атат. Анан ошондой компьютерге өткөндө муну ошо Дастан Догоев учурунда ошо биздин агенттик ушу технология жана байланыш агенттигинин жетекчиси менен сүйлөштүк. Азыркы учурда Алтынбек мырза, ал дагы Дастан мырзадан артта калбасын, буюрса бизди буюрса жаңы бир нукка салат деген ишеничибиз бар. Аны менен баарлашып атабыз. Ошондой бир Кыргызстанда, Бишкекте жок дегенде ошондой бир орток колдоно турчу компьютерди алганга мажбур болуп атабыз. Анткени университеттер, жогорку окуу жайларда дагы ушул жаатта иштеп аткан жаштарга ошол компьютерди берип, өздөрүнүн долбоорлорун, ой пикирлерин ишке ашыра турчу бир инфраструктура түзүп беришибиз керек болот. Бул багытта сиздер кызматташууну дагы улантабыз. Албетте, бул чоң иштин башатында туруп атабыз. Максаттар абдан чоң, Кудай буюрса аягына чыгарабыз го деген үмүтүбүз да, ишеничибиз дагы зор. Мына уктуруубуз да соңуна чыгып калды. Эртең мамлекеттик тил күнү. Биз ушул маектен улам эми бул майрамга дагы кургол келбегендиктин бир себептерин көрдүк окшойт. Агай, жалпы угармандарыбызга, элге ошо тил майрамынын алдында куттуктооңуз. Баардыгыңыздарды мамлекеттик тил күнү менен куттуктаймын. Тилдин тагдыры бул өлкөнүн тагдыры жөнүндөгү маселе. Ошондуктан тилди колдонуунун мейкиндигин дагы, мезгилин дагы байыталы. Үй бүлөдө мамлекеттик тил эң башкы баалуулукка айланмайынча биз ийгиликке жете албайбыз. Ошон үчүн тилге баардыгыбыз ак бейилден, чын ниеттен мамиле кылып, тумарыбыздай тутуналы, көздүн карагендей сактайлы. Анткени ал мамлекеттин тагдырына түстөн түз байланыштуу. Кыскача Мирбек, үй бүлөдө ошондой баалуулукка айланышына силер да таасир эте аласыңарбы? Албетте.
Албетте эми жок дегенде өзүбүздүн чөйрөбүзгө, бир туугандарыбызга, жеңелерибизге, агаларыбызга өзүбүз ушул иштеген иштин натыйжасында үй бүлөлүк ушу карым катнашыбыз менен аракет кылып келатабыз биз да колубуздан келишинче. Эми манас эпосунун тили болгон тилибизди бөксөртпөшүбүз керек. Жогоруда белгиленгендей тилибизди барктайлы, баалайлы, жоопкерчилик менен мамиле жасашыбыз керек. Себеби биздин тил эртеңки биздин тагдырыбыздын чечилишине алып келе турган маселе да. Рахмат, урматтуу радио каармандар. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы, педагогика илимдеринин доктору, профессор Назаркул Ишекеев, Улутсофт компаниясынын жетекчиси Мирбек Окенов жана Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун башчысы Гүлнара Ибраимова болду. Албетте, тил бул биздин түгөнгүс байлыгыбыз. Бул багытта ушул азыркы талапка ылайыкташтыруу багытында жүрүп жаткан иштер мындай ийгиликтүү, анан жемиштүү уланат деген ишеничте биз уктурууну аяктайлы. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссер Айдай Исмаилова. Урматтуу угармандар, тилдин бир абдан кызыктуу, анан бир ийгиликтүү жагдайларына токтолгон ушул маекти сиздер Facebook'тагы Биринчи радионун баракчасынан да кайрадан угуп алсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламаттуу болуңуздар.